Assalamu alaikum, Oşkvar YouTube kanalımızın görücüleri, bizden kattalıçılar, jana ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандезler, biz чыгарылыш уздулантабыз. Бүгүн biz Ноокатта турабыз. Тактап айтканда Токтомат Зулпиев айыл өкмөтүнө караштуу Камал Ата айылында Бекзаттын үйүндөбүз. Бекзаттан бул чыгарылышта 2 ат чыгат экен. Экрандан алыстабай байкап туруңуздар, күчтүү аттар деди. Кандай аттар болду? Болгону сиздерден лайк, бизден жаңы чыгарылыштар туугандар. Учурда 2 атта, мына Акбоз ат менен жерде атта Бекзат кел атат. Кандай аттар болду? Маалыматты өзү берет туугандар, бизден алыстабаңыздар. Жылкы сүйүүчү саяпкерлер, мынакей байкап туруңуздар, кандай аттар болду? Маалыматты беребиз, жеткиребиз. Биздин канал менен акырына чейин бирге болуңуздар туугандар. Мына 2 ат чыгат экен Бекзаттан бүгүн туугандар. Өзүңүздөр байкайсыздар, бааны бересиздер. Жаныбарына короз экен бул атты, мына басышын көрүңүздөр туугандар. Бекзат, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Саламат, иштер жакшыбы Бекзат? Шүгүр секин. Бул чыгарылышта бүгүн 2 ат чыгат экен да жаныбар, Биринчи номерде ушул ат чыгабы? Биринчи номерде снайпер деген ат чыгат ака. Снайперби кайман аты? Снайпер экен мына кайман аты. Биринчи номер. Снайпер болду. Кыргыз жылкысыбы? Жаш канчада? Калла жайында экен башы, 5 жаш. 5 жаш болду ака. Путу кол тазабы снайпердин? Бардыгы таза ака. Тебеленген жерлери бар ака, улакта пача чыгып кеткен аны. Улакта тебеленгенби булар? Мынакей. Атты көрүп турасыздар өзүңүздөр. Машинаны өткөрүп эле, маалыматты берели, алган маалыматты. Бекзат, эми өзүң көрүүчүлөргө маалыматты бер, биринчи номердеги ат тууралуу. Снайпер дедиң жаныбар. Токточу, мындай сооруларына жамбаштардын аттын үстү кандай? Аттын үстү ака көрүп турасыз, көчмө алдым ака. 4 казыгы тазабы аттын? Эми аттын кандай? Таныгандар билет ака, ошо Ноокатта жүргөн ака. Ноокаттын атыбы? Кыргыз жылкысы Карабайыр, Бою канча чыгат экен аттын? Акбоз ат үчүн айтып коелу 1-2 сөз ака. Аны эми азыр учурду көрүп атасыз ака. Туугандарга саттык эле ака. Акбоз ат. 2 күн мурда чыгардык эле буну. Буну ошояка саттым. Олорго саткандан көрө изине сатасыңбы? Ошондо туугандар болгондо наракчак болуп калабы баткен жак? Ошол жакка сатылган. Болду. Акбоз ат кайра чыгат экен да бул чыгарылышта. Мынакей. Мунун Акбоз аттын жашы кандай эле? 7 жашар. Кана Акбоз атты салчу экен. Болду. Биринен бири калбайт экен, көтөң аттан кайтпайт экен жаныбарлар. Экинчи номерде Акбоз ат чыгат, Акбоз ат. Эми бул снайпер тууралуу өзүң маалыматты бер. Мына жоон жолпусунан келген ат экен. Короздой мойнун көтөрүп турат жаныбар. Ака бааларын ям өтө жеңил коем ака. Жеңилби баалары? Эл бап кылып коем, ода калат. Мына 4 казыгын тартуулайын. Жебичи кандай эми аттын? Жебичи ака таныш элемелерден алып. Бул Ноокатта ака, шу Ноокаттар көрүп алса тааныйт ака, муну Ноокаттар. Башка жактарды билбейм. Улагы, үйүрү, иши полный бар ака бул. Универсал ат. Улакка ишке. Улакка ишке. Бою Муну жазда иштетип, кышта улакка чапчып атат экен да. Бою 1.60 ака. 1.60. Азыр мына сооруларын, жамбаштарын тартайлы, анан көрсөтөсүн. Аттын нелерин көрсөтөбүз эми? Любой нерсесин көрсөтөбүз. Бардыгы чабып, повороту, сууту келелек ат эмеспи? Суутулган ат. Оер чыккан ат. Мына жылоосун көрүңүздөр, аттын кеткенин көрдүңүздөр. Күлүк ат экен, 1-чи номерде снайпер экен туугандар. 1.60 кыргыз жылкысы. Тормуздар да жайында экен, Оз элпек окшойт. Өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар ат туугандар. Күлүктеш керек. Снайперди колдон чыгарбаңыздар. Мындан кийинки номерде, 2-чи номерде Акбоз ат болмокчу. Болду эми. Болду эми ат болсо ушунчалык болот да, өзүнө жараша.
Kayıtko pavrotorunda dağı. Boldu. Boldu Begzat. At toğu mınanda özü bilinip turat жылоолоручу. Atırılıp turat eken canavar. Dokalasaka girip çıkışına ekonomik yok aka. Girip çıkıştары, işi, kolga жоошу жооп экен да. Эми басыны жөндүү коем дедиң Бекзат. Биринчи номерде снайпердин баасы канча болду? Pazar tartıştası özümüz aka. Bunday atlardaki Dorukası aka 250 min 200 min 2200 dolar. 2200 dolar экен. Биринчи номерден туугандар. Снайпер Кайман атындагы ат болду. Жоон жолдусунан келген кыргыз жылкысы экен. Atamdı aka bu da kalırsa. Başынан ötkөz öreyle aka. Машина да келип калды. Көтөрүп туруп баштайлы. Кана урдуруп көрсөтүп коесуңбу? Болду. Мен урдуруп жүрүп анан кийин. О. Акбозатта урушу жакшы экен, жаныбар. Кыскасы снайпер 5 жашта. 1.60 кыргыз жылкысы. Баасы 2200 доллар экен. Экранда көрүп турган номерлер менен байланыша бересиздер. Эми бу акбозат өзүң минесиңби же? Өзүң минесиң. Биринчи номерде снайпер болду мынеке туугандар. Көрүңүздөр, атты колдон чыгарбаңыздар. Сиздерден лайк, бизден жаңы чыгарыштар. Эми ат көрүндү, күлүк экен. Байкалып көрүнүп, мына тез ат экен. Көрүндү болуш керек. Калган маалыматты ээсинен, өзүнөн Бекзаттан сурай бересиздер туугандар. Экинчи номерде мына акбозат 2 күн мурда тапканбыз, өзүңүздөр уктуңуздар кайсы жакка сатылган, эмне болгонун. Акбозат экинчи номерде болду. Мына повороттору өзүңүздөр байкап көрүп турасыздар аттын кандай экенин. Тез абат экен бул дагы, көрсөткөнбүз. Жашы кандай эле мунун Бекзат? Болду. Поворотторунда сөз жок экен, бул да жеңил ат экен, өзүнүн. Мунун кайра жеңилдеп калыптыр мурдагыдан дагы. Жаш кандай эле мунун? Жашы ака 7 жашар. 7 жашар. Улак кандай дедиң эле? Улак ака бунуку нак такшалып турган. Бечара суулгандан бери улакта жүрөт ака. Улак такшалган ат. Ооба. Бою канча чыгат? 1.60 ака экономикте. Экөө тең 1.60 жылкысы. Улак кыргыз жылкысы. Аламаны бунуку ака возвратын. Улак тандабайт, возвраты менен. Поворотторун көрүп турасыздар туугандар. Болду. Атты көрдүк. Мурунку чыгарылыштан да көрүсө болот. Мындан ден соолугу таза, куту колу. Нара кайдасаң кичине чат аяктарында байкап коелу мынакей. Бул эми 2 күн мурда тартканбыз туугандар. Аттарды өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Жакканы менен колдон чыгарбаңыздар. Bunun эми Бекзат баасы кандай болду? Эми ака баасын жакшылакча саткам. Эми ака бунун баасы 2100 доллар. 2100 доллар. Ошол эле айтылган, 2100 деген белең. Буну ака үйүмдө дагы билесиз ака. Бай 6 мен кош саткам мен. Одан бери ака бууга сатып берген жакшы Кыргызстанда. Кыргызстанда билесиз. Нарака кеткичейин. Ооба ака. Эми бунду. Куда каласа ака экөө тең арканматтар ака, олдуга ham ортого ham иштейт. Эми бизде өзү алдыга иштей берет. Өзбекстанда домкрат болуп калат экен да булар. Мына көшүнү, етини, соруларын байкаңыздар. Эми андыктан кызыккандар болсо плюс 996 224 менен 73 69 номери менен байланыша бересиздер туугандар. Бекзат, мунун дагы урганын бир көрүп койбойлубу? Баягы атты биринчи номер снайперди көрдүк. Ана брачкелер минелбайт ака. Минелбайбы? Өзү урганы уруп атты го, мындай жакшы урдура албады да. Ооба ака, ат минген балдар эмес ака. Түшүп калбасынбы? Келип урдуруп көрө берет. Кызыккандар болсо. Мына чаап көрүп ала бересиздер туугандар менеке. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Баалар айтылды туугандар, ошондо көрүңүздөр, жакса колдон чыгарбай алып калыңыздар. Саламатта калыңыздар.